Бүгүнкү интернеттеги толгон токой маалымат агымынан керектүү, так чындыкка дал келген маалыматты таба билүү үчүн медиа сабаттуу болуу керек. Медиа сабаттуулук маалыматты угуп, көрүп эле тим болбой, ага сын көз караш менен карап, анализдеп баа бере турган жөндөм. Башкача айтканда, маалыматты ким, эмне үчүн жана кайда жайгаштырганын аныктап, анын тактыгын текшерип, максатын түшүнүү деген сөз. Бизге жеткен маалыматтын баарына эле ишенүүгө болобу? Жок. Тактабай туруп, эч бир маалыматка 100% ишенүүгө болбойт. Маалыматты кантип талдайбыз? ЖМКларда тараган маалыматта биринчи кезекте фактыга негизделиши керек. Эгер факты жок, жөн гана кимдир бирөөнүн кургак сөзү же пикири гана болсо, мындай маалыматка ишенүүгө болбойт. Бейтараптуулук сакталууга тийиш. Маалыматта эч качан бир жактын пайдасына басым жасалбашы керек. Анда эки тараптын тең пикирине орун берилүүгө тийиш. Маалыматта расмий булактарга же окуянын катышуусуна шилтеме берилиш керек. Маалыматтын автору өзүнүн атынан сүйлөп жатса же божомолдуу келтирсе, ал ишенимдүү маалымат эмес. ЖМКларга жарыяланган маалыматта ким, эмне, кайда, качан, кантип, эмне үчүн деген суроолорго жооп болушу шарт. Башкача айтканда, маалымат толук болуп, окурманда эч кандай суроо жаралбашы керек. Фейктер деген эмне? Фейк бул жалган же жасалма маалымат. Ал коомду маанилүү маселелерден алаксытуу, коомго бүлүк салуу, тамаша иретинде же көңүл бурдуруу аркылуу манипуляция кылуу жана башка максаттарды көздөшү мүмкүн. Фейк аккаунт бул социалдык тармактарга жалган ысымдар жана сүрөттөр менен катталган жасалма аккаунт. Анын артында турган өздүгү башка адам акча табуу же башка максатта кайсы бир тараптардын кызыкчылыгы үчүн фейк билдирүүлөрдү таратуу менен алектенет. Фейк маалыматтын курмандыгы болбо, шек жараткан маалыматты таратпа, медиа сабаттуу бол.